Саламатсыздарбы, бизден Чалкан медиа каналдын көрөрмандары. Биздин каналга жазылып, акыркы жаңылыктарды оңуңуздар. Журналист Кудрет Тайчабаров Кыргызстандан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун айтты. Бул тууралуу ал 22-сентябрда Азаттыктын эксперттер талдайт программасын түз эфиринде билдирген. Тайчабаров өлкөдөгү мыйзам бузуу, криминалдык чөйрөнүн жарандардын укугун бузган аракеттери тууралуу жазган маалыматтарынан улам опузага калганын белгиледи. Ал парламенттик шайлоого аттанган айрым партияларда Крим чөйрөнүн таасири бар экенин кошумчалады. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык Кыргызстанда Камчы Көлбаев, Азиз Батукаев, Алмаз Бокушев түптөгөн 3 уюшкан кылмыштуу топ жана 1076 түрдүү кылмыштуу топ расмий катталган. Анжелика дарланууга алыска кетип жатам, бирок 4-октябрь шайлоого келип калам. Анжелика кайра атамына ден соолугуна байланыштуу чет мамлекетке кетет. Бул тууралуу ырчы айым өзүнүн Instagram баракчасына жазды. Маалымат болгондой, ал 4-октябрга чейин келип шайлоого катышаарын айткан. Буюрса баары жакшы болушу керек. Эртеңдерден дарланууга алыска кетип жатам, бирок 4-октябрь күнү шайлоого сөзсүз келип калам. Милдеттүү түрдө өз добушумду өзүм тандаган партияма берем. Мени азыр ден эмес, өлкөбүздүн тагдыры көбүрөөк ойлондуруп жатат. Мамлекетибиз дагы канчалаган карызга батат, балдарыбыз кантип төлөйт. Биз картайганда өлкөбүздөн кандай колдоо күтөбүз, эмне деген жашоо күтүп жатат. Англия, Улуу Британия, Япония сыяктуу ажоосу жок эле бир премьер-министр же өкмөт башчысы менен жашасак болот беле. Негизи эле 10-15 депутатты тандап жашасак болот го. Министрликтердин ар бир тарамагы так иштеп, элдин көйгөйүн чечсе жетишмек. Депутаттар эл адамы деп аталып, жаңы мыйзамдарды чыгарышат. Бизде болсо 5 жылда бир жолу элге кайрылып, өкүлдөр аркылуу кээ бирлерди кыйнап, зордоп, пара сунуштап, бири-бирин жамандап, көчөлөргө беттерин илип, элге өздөрүн таанытышат, дейт ал. Ахматбек Келдибеков Текебаев менен чабышам. Мекеним Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Ахматбек Келдибековдун алайдагы эл менен жолугушуу учурундагы видеосу социалдык тармактарга жарыяланды. Анда жергиликтүү жашоочулардын бири менен Келдибеков кайым айтыша кеткен. Алайдын тургуну Ахматбек Келдибековго канча жылдан бери депутат болуп келе жатасыз, эмне иш кылдыңыз деген суроо узаткан. Ал эми Келдибеков 8 жылдан бери Атамбаев жана Текебаев менен чабышып келгенин айтып жатканын көрүүгө болот. Теги Кыргызстандык белгилүү өзбек диктору Шухрат Каюмов көз жумду. Өзбек элине белгилүү диктор жана ырчы Шухрат Каюмов 51 жашында көз жумду. Ал 22-сентябрда жүрөк оорусу кармап жашоо менен кош айтышканын Өзбекстандын маданият министрлиги кабарлады. Белгилей кетсек, Шухрат Каюмов 1969-жылы Ош шаарында төрөлгөн. 1991-жылы Ташкенттеги Мамлекеттик искусство институтун аяктап, Өзбек улуттук телерадио компаниясында көп жыл диктор болуп иштеген. Телевидениедеги жумуш менен катар ырчылык өнөрдү аркалап Өзбекстандын эмгек сиңирген артисти наамын алган. Аскар Акаев Мадумаровдун тымызын каржылайбы. Акаевдин доорунда депутат, бажы башчысы болуп, Акаевдин кошелегу деген кайманатка ээ болгон атактуу Муратбек Малабаев Медербек аттуу баласын Адахан Мадумаровдун партиясына тизмесинде 10-чу кылып жаздырыптыр. Акчасы арбын, элдин канын соргондорго айла жок. Өздөрү элге кыянаттык кылгандары аз келгенсип, эми балдардын баштарын чоң саясатка тыгып жатышат. Алма сабагынан алыс түшпөйт дегендей, атасынын баркы жана акчасы менен депутат болгондор элге жакшылык кылалы. Акаев доорунда Малабаев экинин бири болуп, элчи ары бери калчап, капчыктын күчү менен гүлдөп турган эле. Ошондой жыргалыңды эңсеп, баласын сасык саясатка аралаштырды. Деги эле Адахан Мадумаровдун партиясына мендемдүүлөр абдан арбын чогулган экен. Өмүрбек Бабановдун кызы экс-губернатор Азамат Кангелдиевдин уулуна турмушка чыкты. Мурунку саясатчы Өмүрбек Бабановдун кызы турмуш жолуна аттанды деп маалымат бергенбиз. Өткөн дем алыш күндөрү Бишкектеги ресторандардын биринде кыз узатуу той болуп өттү. Бабановдун кызы Айпери эсептөө палатасынын экс-төрагасы, Чүй облусунун мурдагы губернатору Азамат Кангелдиевдин уулуна турмушка чыгып жатат. Күйөө баланын аты Санжар. Белгилүү болгондой, жубайлар чет өлкөдө таанышып, жазында үйлөнмөкчү
болушкан, бирок пандемияга байланыштуу алар тойду кийинкиге калтырышкан. Кыз узатуу тою тар чөйрөдө жакын адамдардын жана туугандардын катышуусунда өттү. Салтанатка айрым саясатчылар жана коомдук ишмерлер катышты. Ал эми майрамга катышкандарга сүрөткө жана видеого тартууга тыюу салынган. Россия өкмөтү Жээнбековдун Россияга болчу иш сапарына кам көрүп жатабыз. Бишкекте Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык комиссиясынын соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча 22-чи жыйыны өттү. Россия өкмөтү Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун Россия Федерациясына болчу иш сапарына кам көрүүдө. Бул тууралуу Россиянын өкмөт башчысынын орун басары Алексей Аверчук билдирди. Белгилей кетсек, Бишкекте Кыргызстан менен Россиянын өкмөттөр аралык комиссиясынын соода-экономикалык, илимий-техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча 22-чи жыйын өттү. Аверчук жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыкты мындан дагы бекемдей турганына ишенерин айтты. Мындан тышкары Кыргызстандын экономикалык көрсөткүчтөрүнө дагы токтолду. Акыркы 5 жыл ичинде Кыргызстандын Россияга товар экспорттоосу 4,5 эсеге өстү. Бул Кыргызстандын ЕАПке кирүүдөн пайда көрүп жатканынан кабар берет, деди өкмөт мүчөсү. Белгилей кетсек, Аверчук бүгүн Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Кубатбек Боронов жана вице-премьер Эркин Астрандиев менен кезигип бир катар маселелерди талкуулады. Каратаев: Баткен облусунда эпидемиологиялык абал кооптуу болуп турат. Азыр Баткенде эпидемиологиялык абал кооптуу болуп турганын Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев билдирди. Күз мезгилине карата Нарын, Ош жана Бишкекте 3 жаңы оорукана салынып жатканын, ошондой эле башка облустарда мурдагы саламаттык сактоо мекемелеринде капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлүп, жугуштуу оорулар ооруканасы катары даярдалып жатканын айтты. Биринчиден, Кудай сактасын дейли, бирок биз дайым даяр болушубуз керек. Мен мурда биз экинчи толкун эмес, күздөгү жыл сайын болчу сасык тумоо менен респиратордук вирустук инфекцияга даяр болушубуз керек деп айткан. Учурда эл аралык уюмдар бир нече мамлекетте ооругандар көбөйүп жатат деп айтышууда, деди ал. Министрдин орун басары билдиргендей, учурда Кыргызстан сасык тумоого каршы 119 000 вакцина сатып алды. Дагы 770 000 вакцина сатып алынат. Штаб: коомдук жайларда бет кап тагынбагандар эми жазаланышы мүмкүн. Эл көп чогулган жерде бет кап тагынбагандарга жаза берүү каралууда. Бул туурасында республикалык ыкчам штабтын кеңешмесинде айтылган. Ага ылайык саламаттык сактоо тутуму менен мамлекеттик органдарга коронавирустук инфекцияга калгандардын көбөйүү ыктымалдыгына даяр болушу эскертилген. Кеңешмеде коомдук жайларда милдеттүү түрдө бет кап тагынуу жана аталган маселе боюнча административдик мүнөздөгү таасир этүү чаралары жаатындагы башка мамлекеттердин тажрыйбасын пайдалануу мүмкүндүгү талкууланды, деп айтылат маалыматта. Биринчи вице-премьер Алмазбек Батырбеков тармактык органдар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, адам көп чогулган жайларда бет кап тагынуу режимин кармануу боюнча ишти күчөтүүсү тийиш экенин белгиледи. Ошондой эле республикалык штабтын мүчөлөрү соода борборлору, супермаркеттер жана көңүл ачуучу жайларда тепловизор, санитайзерлер болуп келгендерден бет кап тагынууну талап кылышы керектигин билдиришкен. Андан сырткары соода түйүндөрүн жана базарларды үзгүлтүксүз дезинфекциялоо тапшырылган. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча биринчи вице-премьер мамыргандарга, анын ичинде саламаттык сактоо министрлигинин коронавируска каршы күрөшүүдө жакынкы жана алыскы чет өлкөлөрдүн тажрыйбасын карап чыгуу тапшырмасын бергени айтылды. Кыргызстандыктар үчүн Орусияга кирүүдө чектөөлөр алынды. Орусия 4 мамлекеттен Беларустан, Кыргызстандын, Кореянын жана Казакстандын жарандарынан өлкө аймагына кирүүдөгү чектөөлөрдү алды. Бул тууралуу Орусиянын өкмөтү билдирди. Маалыматка ылайык 20-сентябрдан тартып аталган өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын жарандарынан Орусиянын аймагына аба каттамдары аркылуу кирүүгө уруксат берилет. Ал эми аба каттамдары жумасына бир жолу жүргүзүлүп турат. Кыргызстан, Казакстан, Беларусь менен аба каттамдары 21-сентябрда, Түштүк Корея менен 27-сентябрда калыбына келери айтылды. Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда туруктуу аба каттамы жандана турганын 22-сентябрда Бишкекте өтүп жаткан эки өлкөнүн өкмөт аралык комиссиясынын жыйынында Орус вице-премьер-министри Алексей Аверчук да билдирди.